А сейчас будет полный энергетический несколько Мирлан Урайымовдун камалышы бул сөз эркиндигине болгон тукурук, адам укугуна болгон укурук. Орден бере турган балага биз ордер берип койдук да. Убакыт келет бул ордер ала турган бала эмес болчу да, бул орден ала турган бала болчу. Бул баланын эрдиги бар эле. Ошол эле Кыргызстандын чек арасы жөнүндө Кыргызстан эртең келечек. Баткендин эли бүгүнкү күндө өз жерин коргоп, Кыргызстанды коргоп, ошол жерден кетпей жашап жүргөн Баткен эли достор. Ошондуктан достор, сен ал жак бул жак деп бөлбөй, Кыргызстан баарыбызга бирдей. Ал Кыргызстандын картасынан турган жер Баткен. Ошону билип достор, бүгүнкү күндө бардыгыбыз кайдыгер карабайлы. Орол айыл өкмөтүндө жашаган элдердин тургундары ушул жерде турган. Ошондуктан айтып атам, жер биздики. Жер азыр договорду алар тарап коюп атат, же биз тарап коюп атат, ошону мен билгим келип атат да. Ал жер аянты суудун астындагы 9 горизонталь зоналарга өтүп жатат. Жер аларга өтүп атат. Мен ушуну билгим келди, ошол. Жер өтүп атат экен туугандар. Кампырот. Bunun bir kança berүүлөрүнө мен көп болуп жүрдүм. Bunun журналисттик иликтөөлөрүнө, bunun сүйлөгөн сөздөрүнө бир дагы жерден ушуну бир бийликти басып алууга болгон аракеттерди мен көргөн эмесмин. Бул андага бара турган эле бала эмес болчу. Таптакыр эле түшкө кире тургандай нерсе болду да. Мен ойлойм, бул эми чын айтканда адам укугуна болгон абийирсиздик да. Анын укугунун чектелип камалып кетиши бул Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү саясий куугунтуктун эле кадамдары кезектеги. Кылыч Шанаев деген дагы биздин жигитибиз бар болчу. Анын дагы соцсетке жазып чыкты, көрдүңүздөр. Ал дагы айтып атат, менин телефонумду дагы взломали деп. Мындайча айтканда, анын телефону дагы азыр башкаруусуз өзү колдонбой атат. Бул бир. Экинчиси, бизде активдүү дагы Мирбек Мунарбек уулу дегенибиз бар. Ал дагы соцсеттерде аябай активдүү болгондуктан, анын дагы номерин жанакындай соцсеттерден бүт баарын удалить этип, тазалатып, азыр ал ошол Билайн, Ошка кайсыл жерлерге офистерине барып чуркап жүрөт. Достор, кимге ишенебиз? Кимге ишенебиз?